Урматтуу тарых сүйүүчүлөр, мен сиздердин көңүлүңүздөрдү бир нерсеге бургум келет. Биз азыр Кутургу анан Ак Булуң деген айылдын ортосунда турабыз. Бул Ысык көлдө. Мына ушул эки айылдын ортосу бул деген байыркы доорлордо скифтердин мындайча скифтер үчүн ыйык жер болгон да. Эмне себептен? Анткени себеби бул жерде ошол скиф доорундагы чоң башчылардын сөөктөрү коюлган жер. Мынакей биздин маңдайыбызда дөбө турат. Бул дөбөнүн диаметри болжолдуу бир 60-70 метрди түзөт да. Мындан тышкары бул жерде могу күнбатыш тарабында дагы дөбө турат. Бул дагы чоң скифтердин, биздин ата-бабалардын, чоң хандарынын сөөктөрүн ушундай маданият менен койгон да. Мындан тышкары биз азыр өйдөрөк бассак, ушул дөбөнүн үстүнө чыксак, мисалы мындай аналог Тувада Аржан деген долина скифских царей деп коет да. Ошол жерден табылган да, Аржандан. Ушундай дөбөнү касканда мунун астынан ошол скифтердин ханынын сөөгө чыккан да. Баягы кайынга мындай саркофаг кылыпчы. Азыр мындайраак оңойраак болот го дейм бизге басканга. Биз албетте кышкы баспаптырык. Азыр мен ушул жерди көрсөтөйүн. Азыр мындай басканыбыз оң болот окшойт. Арык жээп күнгөйү менен кар. Абайла, этияттап базалы. Сен эмени өчүрүп койсуң. Мына биз ушул азыр дөбөнүн үстүнө чыктык. Азыр карасак, могу жерде дөбөнүн үстү оюлуп калган да. Демек бул деген кайсы бир доорлордо ушул дөбөнү касканы, орустар айткан да, разграбление кылганы белгилүү болуп турат да. Бирок мүмкүн алар каскандар максатына жетиши мүмкүн, жетпей калышы да мүмкүн да. Канчалык деңгээлде бул дөбөлөр биздин археологдор менен изилденгени азыр мен үчүн белгисиз. Анткени мен булактардан окуп көрүш керек да. Ошол бизде Кыргызстанда 38-40 жылдары экспедиция болгон Бернштамдын, Эрмитаждын. Алар ушу Талас долинасын, ушу негизи эле Кыргызстан баарын изилдеген. Муну дагы көрүш керек да, канчалык деңгээлде изилденген. Мындан тышкары дөбө тетигил тушта, күнбатыш тарабында биз эки чоң дөбөнү көрүп атабыз да. Ылдыйраак дагы бир дөбө. Анан бул жерде система мындан өйдө параллелдүү. Берде дагы мына берде 1, 2, 3, как минимум 4 дөбөнү көрсөк болот да, өйдөрөк. Демек эмне деп айтсак болот, жыйынтык мына өйдө жакта дагы дөбөлөр бар экен да. Мындай дөбөлөр скифтердин доорунда бул деген биздин заманга чейинки 7-8-5-4 кылымдарга чейин болгон да. Ушул биздин Кыргызстанда, жалпы эле Евразия региондорунда. Эми ушуну азыр деле байкап көрсөңүздөр болот. Мындай дөбөнү, мындайча айтканда мүрзөнү, ушуну салышка канча деген
ресурстар кетиш керек болчу да. Маселен ар жаан көрүстөнүнөн скифтин ошо ханынын сөөгү табылган. Мына ошол сөөктүн кийиминде бардыгы алтын менен ширелген да. Андай технология, алтынды иштетүү технологиясы кийинки кылымдарда биздин замандын учурунда да болгон эмес. Бул жерде дагы туура эле ошондой аналог, жанагы звериный стиль деп коебуз, ошондой болушу мүмкүн да. Эми канчалык деңгээлде бул скифтердин көрүстөндөрү изилденген, албетте бизге бүгүнкү күндө белгисиз. Бирок биз ушуну толугу менен айтсак болот да, бул жерде биздин ата тектердин мындан 2700-2500 жыл мурун жашаган ата тектин сөөгү жатат деп айтсак болот.